Азыр короче Эмил келет, гиф уюштуруп атты. Мындай бетке айтпай, намекмен айтабыз, спонсорлукка болушун. Ал түшүнүп башка. Кандай сен? Ёма, кандай ёма. Гиф уюштуруп аттырсың, 50 000 подписчикке чейин, алып келсин, спонсорлор. Мага 50 000 киши кошсо айбайсың болот. Сен мага да сонун болмок эле, ёма. Свой роднойлорго мисалы мындай кровныйларга кошулганда канча болот мындай? Аякта свой родной деген жок, баарына эле бирдей. Жок, сен түшүнгөн жоксуң. Свой, родной. Свой Родной. Жок, родной. Дос. $200 берген кошумчага свадьбага. Россия, Москва, тамашоу, чемпион. Билем, конечно, билем. Канча кинодо экөөсү. Жок, чогуу. Намек дегенди түшүнөсүңбү эми? Намек. Ой, түшүнөм, жөнүн айтчы, эмне болду? Беткил айтчы. Ёма. Оу, Сен экенсиң. ана бактыр эле деп эмне? Сен башканы белгилешет. Досум, сен спонсорлукка кошпойбу? Ооба. Мен жата бер ошону намек кылып атпаймынбы? Сен жагана дедиң. Намек түшүндүм да. 25 000 өйдө, 50 000 чейин. Саламатсыңар урматтуу теле көрүүчүлөр. Силер менен жаныбарлар дүйнөсүндө теле берүүсү. Бүгүн мен силерди уникалдуу жаныбар менен тааныштырам. Бул жапайы чочко. Эгерде капталынан карасаңар, силер буну балким боюнда бар ургачы деп ойлойт чыгарсыңар. Бирок бул андай эмес. Бул жөн гана курсактуу жалкоо самес. Ошон үчүн бул аңчылыкка чыкпай, өзү таамдуу тамактарды заказ берип алып, өзү эч ким менен бөлүшпөй жеп отура берет. Керек болсо мен азыр буга кличка коюп койгон. Байкасаңар. Бактаке. А сиз эмне мага тамак заказ бербей өзүңүз эле жеп атасыз? Өзүң заказ бербедиңби бербесе? Урматтуу теле көрүүчүлөр, кызыктуу факт. Көрсө жапайы чочконун ДНКсы крысанын ДНКсы менен окшош экен. Ошол себептен Ким крыса? Я. Бактаке, мага деле бөлүшүп койсоңуз эмне болмок эле? Мен чөп жейинби баягыдай? Кетчи, мен тамак жеп атам дебедимби сага? Чоң кыз, тааныша албайлыбы? Мен тааныбаган жигиттер менен таанышпайм. Конечно, таанышпайсың, экөөбүз тааныш эмеспиз. Аз таанышсак экөөбүз тааныш болобузбу? Тааныбаган жигит менен таанышпайм десең, ушу таанышуу максатында мен сага таанышалы деп атпаймынбы? Тойду баштап коёмсуң го? Кудай кааласа бир жумадан. Молодец. Бир жумадан кулактарың жукарып калат экен да. Жакшы эсептиң. Азыр как раз Аяшың менен машкурага барып мебель тандашым керек. Аяш менен мебели салонго чогуу барганың өлгөнүң. Аяштын көзүнчө кымбат айтсаң. Аяштын жанында кем бар деп сурай албай каласың. Жаңгир башсыңар, мебелдин пулун кайнатам төлөйт го. Эмне кайнатасы мебели алып бер тапкен. Кеттик бар көрөбүз. Басла. Зор экен ай. Вообще класс кино. Садык билет каяктан эмне алыш да? Билет бала. Колуңду кет. Класс. Бирок бир суроо бар да сага. Уялбайсыңбы кайнатаңа ушундай нерселер кылдырган? Бул өзү кайын жут бериш керек да мебелдин баарын, мен кайнатамчы. Керек болсо машина кошуп берет. Машина кошуп берет экен. Садык, балдыздарың барбы? Сен үйлөнгөнсүң бе? Мен үйлөнгөм да.